Мен 2019 жылдын өкмөттүн отчетун карап атпайлыкпы, ошол жерге бир силерден суранычым бар эле. Парламенттик көзөмөлгө алып кое турган бир маселе бар да. 2018 жылы силер салыктар эмес киреше жөнүндөгү кодекс кабыл алып бергенсиңер. Ошол кодекстин 101 беренесине ылайык мамлекеттик мүлк ижарага берилсе, түшкөн акчасы 30% республикалык бюджетке түшүп, 70% жанагы балансодержателиге жиберилиш керек деген нормасы бар. Ушул норманын аткарылышын парламенттик көзөмөлгө тагыраак алып бербесеңиздер, бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар 100% акчалардын баарын Минфин республикалык бюджетке алып, артка кайтаруусу жок. Анда биз эмне үчүн мыйзам кабыл алабыз, эгер мыйзамдар иштебесе деген маселеде. Бул биздин система үчүн абдан орчундуу маселе. Анткени себеби ижарага берген мүлктөрүнүн кантип кайра алар деген сырдап, крышаларын оңдоп, бир адамдык, жана сиз айтып атпайсыздар, социалдык объект, адамдык бир кебетесине кантип алып келет, эгер бир тыйын түшпөсө. Бул 2019 жылкы боюнча. Мына 2020 жылы азыр бүт акчанын баарын кесишти, айлык эле калды. Но өзүлөрү тапкан акчасы спецсчетто турса дагы андан бир сом ала алышпайт. Ошондо получается, что биздин учебный заведениялар алма кош озума түштү эле Минфинди карап отурган заманга келди да, биз кантип реформа жасайбыз? Биз кантип келген мигранттарды кайра окутууга эметебиз, если бир сварка материалды ала албаса, бир сварочный аппаратты ала албаса. Бүгүнкү күндө айлыктан башка даже мынакей социальный ЛОВЗ, круглый сироталардын тамагын да ала элекпиз да, тамагына жанагы стипендиясына кете турган акчаларды. Ошон үчүн бул маселени биз чечебиз, бул коронавируска байланыштуу, но 2019 жылдан бери бир дагы акча ижарадан түшкөн жок. Ошону көзөмөлгө алып коюп чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Үмүт только парламентте. Кодекс аткарылбай эле. Чоң рахмат. Түшүнүктүү болду окшойт. Анда министр берди, сиз дагы билим берүү министри катышып отурасыз. Азыр Маданият министрлигине сиз айткан боюнчачы, Маданият министрлиги жанагы биздин мен түшүнүгүм боюнча силер делечи ижарага кинотеатрларды биз кыдырып жүргөндө баягы акыбалы аябай адамдын ыйлачадай болуп калгандарды сиздер берип атасыздар, арендага берип атасыздар. Анын канча процентин сиздер аласыздар? Ошол сыяктууду текшерип бергиле деп атасыздар, Ритайм? Ооба. А силерге да мисалы үчүн 100% бир клубту мисалы үчүн арендага берсеңер, силерге Маданият министрлигине түшпөйт экен деп биз былтыр кыдырып жүргөндө билгенбиз. Ошол боюнча айтсаңыз. Бул бүтүндөй аренда мамлекеттик баягы мүлктү арендага бергенде бүтүндөй система. 30%-ын бюджетке кармалып калат, 70%-ы кайра кайрылып келиш керек да. Силерге мекеме, кайсы мекеме ошол арендага берсе, ижарага берсе. Маданият министрлигине бир клуб карай турган болсо 30% калып, 70% силердин мекемеге келиш керек. Ооба. Андай азыр жок. Мыйзам боюнча ошондой, бирок бюджеттин абалына карата ар кандай келет да. Кээ бирде берилип калат, кээ бирде берилбей калат. Биздин системага бир да тыйын келбей эле. Бу жерде мүлк агентствосунан катышып отурат болуш керек. Муну мүлк агентствосы берет, же Минфин карайбы? Минфинчечи? Гүлкан Сакиновна, саламатсызбы, кечирип коесуз. Мындай система саламаттык сактоосунда ковидке чейин эле 70%-бизди ала албай келатабыз. Бир нече жолу Минфинге кат жазганбыз. Жообу жок. Абдан туура маселени көтөрдү. Анда берде Минфин силерден неметет да, силер берет экенсиңер да. Ооба, туура айтасыз. Бюджетте салыктык эмес кодексте ошондо каралган, бирок бюджеттин абалына жараша дифференцированный подход болуп каралып келет. Кээ бирине берилет 70%, кээ бирине берилет. Но эгерде андай маселелер болсо, берсе күнү палатага чыкканда жетекчиске бересиздер. Анда мыйзам боюнча 30% ошол жакта калып, 70% ошо тиешелүү жерге келе турган болсо, ал ошо мыйзам аткарылып келиш керек эле да. Анан бюджет мындай болуп атат депчи, бюджетибиз качан булар договор менен беришет да. 19 жылдан бери ала элек болсоңуздар, биз жеринен барып көргөндө, биз кыдырып жүргөндө ошого биз күбө болгонбуз. Мына 30% калыш керек эле берги Минфинде калган 70% алабыз деген бул маселе көтөрүлүп келаткан да. Эми ошону мынакей көтөрүп азыр көзөмөлдөп бергиле деп атасыз. Аны эмки комитетке алып чыгабызбы, көтөрөбүз, бирок бул маселени дагы азыр эми мен жыйынтыктайын. Бул маселени азыр палатага 4-күнү Кудай буйруса
премьер-министрдин 19-жылдагы отчету 4-күнү палатага алынып чыгылат. Сейчас алынып чыгат, ошондо дагы бул вопрос ошол жерден көтөрүлөт болуш керек. Ал жерде мынакей министрдин, финанс министрдин орун басары айтып атат, министр өзү келгенде өзү жооп берсин. Рахмат. Рита Рахмановна, ушул маселе боюнча давай конкреттүү иш көтөрөлү. Сиздер мыйзам сунуштайсыздарбы же биз сунуштайлыбы? Анткени жок. Мыйзам уже бар, силер кабыл алып Спецшот бергенсиздер. боюнча азыр сиздер мыйзам мына профтех образованияда азыр чоңалайда болобу, Атбашыда болобу, сиздердин жанагы студенттериңер кесиптик окуу жайларда окугандар бар туурабы? Азыр алар бирөөнүн жерин айдап берсе дагы анын тапкан кирешесин алар Минфиндин спецшотко жөнөтөт. Жөнөтөт. Биз аларга мотивация беришибиз керек да. Силер көбүрөөк иштесеңер, көбүрөөк оңдосоңор, акча көбүрөөк түшөт, ошо менен керебетиң оңдойсуң, жаткан жериңди ремонттоп аласың. Ошолорго биз мотивация беришибиз керек да. Түшкөн акчасын да ала албай атышат. Минфинден жалдарап жүрүшпөйбү? Ала албай атышат. Өзүңөр иштете бере турган кылып койбойлубу давай? Мамлекеттин кирешесин азайтышыбыз керек. Ошол мыйзамды айтып атам мен. Давайте спецшотту деген банктай кылып обслуживать этиш керек да. Өздөрү Алар тапканын таап өздөрү өздөрү кайрай беткенде бюджетти мейли мамлекет карасын. А спецшоттун алар өздөрү мынакей бет кап кийип табатышат, комбинезон кийип табатышат. Но бир тыйынын ала алышпайт артка. Улар азыр мисалы айылда бир дыйкан бензин куюп берем, менин жерим айдап кой десе дагы алар айдай албайт да. Анткени биз ошол бензиндин акчасын Минфинге кайрат жөнөтүшүбүз керек. Анан алардан келгенден кийин биз силердин жериңерди айдап беребиз деп атат да, мисалычы. Туура. Туурабы? Туура. Алар иштете албайт да, алар техникасы жөнүнө турат да. Ошону келгиле силер мыйзам алып келгиле өкмөт анда, Айрыкчын майына. Абдан туура маселени көтөрдүңүз. Макул. Биз ушуну же эгер силер алып келбесеңер, биз мына мөөнөтүбүз аягына бүткөнгө чейин Жок, алып келем даяр. май, июнь ичи ушул маселени бүтүрүп коюп, силер алып келсеңер, биз мына комитеттен суранып депутаттардан 3 окууда кабыл алып туруп, ошолорго биз беришибиз керек. Макул, рахмат. Ошондой маселелерди талкуулайлы. Азыр эми Баланчаева, Түкүнчаевда биз адамдардын фамилиясын талкуулап отурбашыбыз керек азырчы. Макул. Кырдаал башкача биз азыр Мыйзамды алып келебиз агай. ошондой маселелерди карай дагы туура көрсөңүздөр. Рахмат. Өкмөткө көп мындай маселелерибиз бар. Бирок биз мына азыр соц тармакта булардын ансыз дагы түйшүктүү ишин мындай оорулатпой отчетун кабыл алып берсек. Ошол эле саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги, социалдык коргоо министрлиги, соцфонд мына колунан келишинче аракет кылып иштеп атышат. Биз азыр колдоп берели, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, өздөрү дагы ушундай оор шартта иштеп атса, анан дагы биз чоң маселелер жаратпай, азыр колдоп берели, калганын шаршемби күнү премьер-министр келгенде деталдуу талкуулайбыз. Гүлкан Сакеновна, эми убакыт Рахмат, созбой ошо болсо сунуш добушка койсоңуз. берсеңиз өзү деле бүтүп калды, мына аяктап Гүлкан атабыз Сакеновна. азыр.